Бул Ош шаарындагы 84 откананын бири. Каланын Төлөйкөн кичи районунда жайгашып 19 көп кабаттуу үйдү жылуулук менен камсыздап турат. Бул отканада күнү-түнү тынымсыз иш жүрүп, катуу көзөмөлдө. Анткени көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары жылуулук куурларынан ысык суу алгандыктан жылуулуктун температурасы төмөндөп кетет. Кечки саат 6-дан түнкү саат 11-12 чейин суу кетет. Атайын бул жерде 2 оператор бар. Сууну, светти баарын көзөмөлдөп отурушат. Ошол маалда биздин берип аткан, пример бир 70 градус берип аткан болсок, ошо адамдар жумуштан келип, үйлөрүнө келип суу алып баштаганда 65-63 градуска чейин түшүп кетет. Аны көбү түшүнбөйт, жакпай атасыңар деп. Бирок эми бизде аракет кылып атабыз. Ушу элдер суу урдабаса, ошол нормада турса, эч кандай көйгөй болбойт эле. Анан эртең менен кирсе, эртең менен да саат 6-да башталат, саат 9-га чейин. Элдер жумушка жөнөгөн турган маалда ошол эле көрүнүш. Жылуулук муниципалдык ишканасы жыл сайын абоненттер менен түшүндүрүү иштерин алып барганына карабастан, жылуулук түтүктөрүнөн ысык сууну алып, тиричилик иштерине пайдалангандар көп. Жашыруун уурулук жол менен алынган ысык суу башкалардын көрсөтүлгөн температурада жылуулук ала албагандыгына себеп болот. Мындагы улуу алганда туолуктар. Мындагы көп кол кылып алып жүргөндөр. Кач турган тартпайын аны отчекиле. Махалла тургундан. Мындагы тартып алып турган. Кети жоктор. Жөн эле эл катары жашай берсе болот. Уялбай ушундай кылып алыпты. Биздин домубузга ысыктык жетпей турат. Бир эле ушуларга жашоо керек экен, башкасына жашоо жок болмок. Мындай жарандарга жылуулук ишканасы алгач эскертүү берет. Эгер мындай факты кайталана турган болсо, жеке жактарга 1000 сомдон 3000 сомго чейин гана айып пул сала алат. Биз ишкана тарабынан суу урдаган или суу тутумдарын бузган абоненттер боюнча башта биз эскертүүлөр беребиз. Ушул суу тутумдарын туура пайдалануу боюнча. Экинчи маселе бул урдагандар боюнча биз ошо жеринде кармалган болсо же башка болсо ишкананын өкүлдөрү барат. Бул боюнча акт түзүлөт, ага эскертүү берилет дагы протокол түзүлөт. Бул протокол боюнча если урдалган тастыкталган болсо, Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинде жазылгандай эле булар айыппулга жыгылат. Ошол айыппулу буларга салынат. Кыш мезгилинде аталган ишкананын ишине сын айтып, жылуулук жетиштүү температурада берилбейт дегендер көп. Ал эми мекеме жетекчилиги абоненттер тарабынан өз убагында түтүктөрдүн тазаланбагандыгы жана эскилиги жеткен куурлардын алмаштырылбагандыгы да таасир берет дейт. Биз ошо элдерден суранып кетет элек. Биз буну көп обход кылабыз да, бул эми суу урдагашын бизден кетип аткан суу билинет да сразу элечи. Баягы водомерный счетчиктерибиз бар. Ошолордун эсебинен канча суу күнүнө иштетип атканыбыз билинет. Билингенде анан айласыздан биз ошо үйлөргө кыдырабыз. Кыдырып барсаң эшигин ачпай коет элдер, анан үйүн ачпайт, неме кылат, бекитишет. Ошо сууларын ачып алып иштетип аткан фактыларды көп эле кармадык. Ушул тапта шаардыктардын жылуулук камсыздоо ишканасына карызы 28 миллион сомго жетти. Элдин карызынын кескин көбөйгөндүгү пандемияга байланыштуу болгон. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.